өзүн мактагандардан өлөрчө кач дейт го. Анын үстүнө да таластыктан да мактанып баштаса. Сен ошол ырларды өзүң жазасыңбы же бирөөлөр жазып береби? Илхам менен эгер чыгармачыл адамдар ыр жаза турган болсо, эң бул жашоодо бактысыз адамдар ошо чыгармачыл адамдар болмок да. Балам ата болгондо билесиң. Мен чын айтайын, атамдай ата боло албайтам. Ойлойм да ошо атам көп уктачу деп айтабы кийин депчи. Ошо сен өзүңдү бактылуу деп сезесиңби? Адам битке ачка болуш керек. Азыраак уктап коюш керек, көбүрөөк иштеп койсо эле адам бат эле өзүнүн ордуна келет. Турмушта сенин максатың эмне? Ар бир адам баласы үчүн бул жашоодо максат банально болушу мүмкүн, бирок Кудайдын ыраазылыгын табуу болуш керек деп ойлойм. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин көрөрмандар. Бүгүн биздин подкастта өзгөчө сонун конок, өзүмдүн жакшы көргөн инилеримдин бирөөсү, эстрада жылдызы, маданият кызматкери Омар деген ат менен таанылган Өмүрбек Жанышев инибиз келип отурат. Ассаламу алейкум, кош келдиң. Ассаламу алейкум аке. Жакшы келип алдыңбы? Жакшы келдик. Чоң рахмат. Бир чакырсам жок дебей келгениңе чоң рахмат. Сизге дагы, Мадалбекке дагы ошо Алла ыраазы болсун. Элдин, жердин, балдардын ошо жүрөгүнө аракет кылып атканыңызга ошо Аллахым ыраазы болуп, ошо жолуңузду ачып, көп жакшы иштер кылганга, көп шарттарды, көп жакшы идеяларды берсин. Чоң рахмат. Биз өз негизи экөөбүз таанышканыбызга 10 жыл болуп калды. 2015 тааныштык. 2015 10 жыл болуптур. Өтө сонун мезгилдер, ыйык жерлерде сапарлаш болуп, умрага чогуу барып калдык. Ошондой эле байкадым, өтө сонун адеп ахлагың бар, тарбияң бар, жакшы бала экенсиң. Ошондой эле сени жакшы көрүп калдык деген да сөз да. Эми ошондон баштасак, жанагы тарбияда отпойбузбу? Сен ошо жөнөкөйлүгүңдү көрдүк, адеп ахлагыңды көрдүк, азыр деле көрүп атабыз. Аша чапкан жериң жок, кичпейсиң. Ошо жанагы кичинекейлик, балалык мезгилден жанагы ошо ата эненин тарбиясынан, негизи эле балалыктан баштайлы. Балалыгың жөнүндө айтып берсең. Балалыгым Кудайга шүгүр жакшы өттү. Мен ойлойм, ошо азыркы бүгүнкү күндүн тили менен айтканда жана зумерлер, миллениалдар деп, бизде миллениалдар деп айтып атпайбы? Сиздер бизге чейинки поколение кирип калсаңыздар керек, бирок биздин поколение ошо миллениал деп коет экен да, эски убакытты көргөн, анан кийин переходный убакытты көргөн, ошонун ортосундагы эки жакты кошкон эме дейт да. Биз ошо технологияга чейинки заманды көргөн балалыгыбыз өттү. Анан технология башталгандан кийинки дагы балалыкка да кирип калдык деп ойлойм. Ошол Фрунзе шаарында төрөлгөм, Бишкек шаарында бүгүнкү күндө. 88-жылы атам экономист, апам биолог. Кудайга шүгүр, эч нерседен кем кылган жок. Бир элдин эң алды болдук деп да айтпайм, эң артында да калган жокпуз. Прям аябай жыртык кийинген жокпуз. Кудайга шүгүр, жакшы мектепте окудук. Мен ойлойм, ошо ата энемдин өзүнүн баягы көбүнчө жөнөкөйлүгү, атамдын өзгөчө баягы жөнөкөй советский кишилер деп коет го, ошо карапайым ошо атамдын жөнөкөйлүгү мага баштан эле жакшы. Ошол анан негизи тарбия, ошо ата эне маселелери бул ошо өзүм ата болгондон кийин азыр ошо 3 балам бар. Ошо 3 баламды тарбиялоонун баягы эмеси менен жүрөм да, ою мененчи. Булар кандай болуп чоңоет, кандай болот, анан азыркы алардын убагы кандай болот, заманы кандай болот. Баягы ата энем диндар адам болбосо дагы, мен ушул азыр ошо 38 жашка келип бир нерсени түшүндүм. Ошо көп байкелердин айтканда, жакшы агаларыбыздын сөзүнөн кийин ушу балдарды негизинен кичине чагынан баштап бир баягы тарбиялоодон биринчи Кудай менен тааныштырыш керек экен депчи. Себеби дегенде ошол Кудай менен таанышкан бала сөзсүз түрдө баягы бир нерседен аша чабуудан, бир нерсеге баягы бир одоно жаман мамиле кылуудан баш тартат экен. Бул ошол эң биринчи нерсе болуш керек. Мени ошо Кудай менен негизи чоң атам тааныштырган. Бала кезимен баштап. Чоң атам өзү мындай сакалы чоң, мындай ак сакал киши болчу. Намаз окуган, эртең менен ушу
кичинекейбизде ошо атам чоң атам туруп алып азан айтып, анан айылдарда эме го ошо намаз окуп, анан өзү көп мындай строгирээк болчу, бирок намазга келгенде ушул аябай мындай эркелетип эметип койчу да, мага азаматсың кошулуп окусаңчы. Анан ошол бул намаз жакшы турбайбы деп ушул чоң атамда калып калган. Мени эч ким мажбурлаган эмес. Ошо как раз 2015-жылдары биринчи жолу умрага бараардын астында бир ушундай 20-дан ашкандан кийин эле бир сезим келди окшойт. Бир незакрытый, жабылбаган бир гештальт калып калат го. Вроде бы акча таап атам, вроде бы пул болуп атат, үй куруп атам, машина алып атам, бирок что-то күнүмкү баягы күндөр ар бир күн окшош болуп эле. Бир нерсе жетпей аткандай болуп эле. Анан ушул чоң атам баягы эсимде да, эски кумгандар бар го, алюминий кумгандар менен эле кышындабы, жайындабы айырмасы жок, таң атпай муну багымдат да, мындай өзүмдөй жүндүү адам болчу да, мынтип мындай даарат алып аткандарым, ак киши болчу. Мынтип монтип даарат алып аткандарымдай элесимде аябай эме да. Таасир калдырган. Анан жакшы таза суу көрсөм эле ушу даарат алгым келе берчү да. Анан ошо тиги тоого өйдө чыксак бир сонун булактар бар экен, ошол жактан бир даарат алып бир нерсе болуп эле ушинтип башталып кетти. Анан жашоодо да сыноолор болду. Ошол менен наоборот бекемделдик деп ойлойм. Ошо балалык боюнча суроо бергенсиз, что-то орто жагы намазга кирип кетти. Ошо ата энемдин чын айтайын, ошол баардык нерсе мен ойлойм ошо ата энем менен эле копировать эткен болуш керекмин. Себеби дегенде ата энемден бирөөлөрдү алдап же бир мындай бирөө жөнүндө жаман сөз айтып үйдөн деле сүйлөшүп аткандай көп байкаган жокмун. Бүгүнкү күндө дагы келинчегим экөөбүздүн ортобузда деле мамиле, бирөө жөнүндө сүйлөбө желательно. Эми болуп калышы мүмкүн, бирок мындай аша чаппаганга аракет кылабыз. Балам ата болгондо билесиң деп коет го аталарчы. Ошо ата болгонуңда байкадың да балаң ошол ата энеңдин айткан сөздөрүнү, тарбиясыны, ошо эң көп таасир калтырган эмне деген сөздөр болду сага? Мен чын айтайын, атамдай ата боло албайтам. Сөздүн ачыгы, себеби дегенде атам баягы көп сүйлөбөсө дагы мындай сөзү өтүмдүүрөөк болчу да мага. Менин балдарыма менин сөзүм мындай өтө өтүмдүү эмес. Балким кичинекей болгонго байланыштуу. Бирок көбүрөөк сүйлөшүп, көбүрөөк мындай пикир алмашканга аракет кылам. Бирок канча дагы баягы атам мага караганда сабырдуураак экен да. Меники баягы кичине эмем чыдамым жетпей кетет, атамдай шашпай, мындай билбейм, көбүрөөк эме кылчу окшойт, мындай баардык нерсеге мага өзгөчө бир мындай жеңил түшүндүрүптүр да көп нерсени. Ошону кандай түшүндүргөндү өзүм деле баягы сөз менен түшүндүрө албайм. Бирок азырынча аракет үстүнөн бирок ошо атамдын мага айткан жакшы сөзү. Мен кичинекей кезимде билем, биринчи класс болуп электе бирөөнүн оюнчугун алып алгам, дос балам. Оюнчугун алып келгенде мага ошо баягы сурабай үйгө алып кетип калды деп ойлогон окшойт. Ошо бирөөнүн оокатын алба деген эмени аябай куйган да. Муну бардап ошо түн ортосу барып мен оюнчугун алып барып бергем да. Анан ошондон кийин эсте калып калыптыр бирөөнүн эмеси, оокатын эме. Анан жакында эле садиктен менин балам садиктин оюнчуктарын алып келип калыптыр да. Анан бул сеники эмес, ушундай тиги бу алып бар десем алып барбайм деп атат да алчы. Анан жок, алып барышың керек, бул билсеңки бу эме болбойт, андай десең деле түшүнбөй атат да. Анан билбейм ошол кандай атам түшүндүргөн сөздөр эсимде жок, бирок билем мен ошондо мындай эмеси жок, бар алып барып бергем да кайрачы оюнчугун. Негизи адам мени аялым үчүн же болбосо досум үчүн өзгөр десе, мен өзгөрбөйт болчумун да. Бирок балдарың үчүн өзгөр дегенде баягы мотивация чоңураак болот экен да. Жакында азыр учурда жөтөлүп атам. Көлдө жүргөнбүз. Улам жөтөлүп баягы эметкен сайын түкүрүнүп аткам да. Түкүрүнүп атсам 4 жаштагы балам, 3 жаштагы балам ошо уда артыма кетип экөө точно ошондой түкүрүнүп атат да. Кетип барат эле. Анан азыр кече күнү баламды бала бакчадан алып кетип баратсам, кетип барат, улам токтоп, улам түкүрүп атат да.
анан эмне түкүрүп атасың десем, ошо мени карап коет, жакшы сүйлөй албайт, бирок сүйлөй элек бала ошол мени кайталап атат да. А менден ошо ортончу балам прям анын жакшылап байкасам, келинчегим айтат да, сен бул үчүн прям эмесиң дейт да, центр вселенныйсың дейт да, сени аябай кумир тутат депчи. Анан кээде ошол 11-ге чейин, 12-ге чейин кеч келип уктап, түндөп студияда жүрүп уктап калганда ойлойм да, ошо атам көп уктачу деп айтабы кийин депчи. Анан негизи бала мен үчүн чоң мотивация. Бала үчүн ар бир ата дагы түздөнгөнгө аракет түздөнүш керек да. Түздөнсө болот эмес, милдеттүү түрдө ар бир ата, апа дагы кызы үчүн үлгү болуш үчүн, бала дагы ата дагы баласы үчүн үлгү болуу үчүн түздөнүүгө, оңолууга милдеттүү. Куш уясында көргөнүн кылат дейт го. Эми бул неме да, тарбия деген жөн эле сөз менен болбойт да, негизичи. Бала эмнени көрсө ошону кылат. Копировать этет да. Куш уясында көргөнүн кылат да, ушундай да. Ошон үчүн биз балдарыбызга тарбия бергенде сөз менен эмес, көбүрөөк өзүбүздүн иш аракеттерибиз менен, өзүбүздүн жүрүм турушубуз менен, өзүбүздүн башкаларга болгон мамилебиз менен тарбия беришибиз керек да. Анан баягы ушу балалыкка кайтсак, балалыктан секирип кетебиз азыр. Балалыктагы ошол эң сонун мезгилдерди, эмнени эстейсиң, оюндар, там дагы башка нерселер, ошол жөнүндө айтып берсең. Негизи балалыгым, мен Бишкек шаарында жашадым, төрөлүп өстүм. Бирок ошо жайкысын 25 майдан тарта 31 августка чейин Таласта болчумун. То есть ар бир каникул, кышкы чоң каникулда жана жайкы каникулдарда Таласка барчумун. Чоң атама эсинде да, айтчу да, балаң шаардык болуп, орус болуп калат, айылга келиш керек деп. 20 майда эле чалчы, 25-inde мени сабактан кийин эле кечкисин машина менен салып жиберчү да. 26 уже айылда болуп калчумун да. Анан айылдан чоң атам баягы ошо шаардык болуп калбасын деп именно жумушка салды, ат мингизди, кой союп кээде көрсөттү, бирок азыркы күнгө чейин жакшы эмете алгам жокмун, бирок айылдын жумушуна жакшы эле салды. Анан ошо Аллага 1000 мертебе шүгүр, баягы бир гана шаарда өсүп, балконский болуп калбай, ошо чоң атамдын баягы калоосу менен ошо кыргыз тилин, ата апа дегенди үйрөнүп, ошо намазды үйрөтүп, чоң атам ошо небересине эметтир да. Баягы ошон алдын алыптыр деп ойлоп койдум да. Алдын алып ошо айылдын жумушун да үйрөтүп, айылдын оокатын үйрөтүп, кичинекей кезде сүт каяктан чыгат десем, магазиндин атын айтчубуз да, могул магазинден чыгат депчи. Анан сүт каяктан чыкканы, балалыкта ошо оюндар меники. Эми Бишкектен биз баягы лянги жасап эле мындай футбол ойнобосок, ошо айылдагы оюндар, хан таламай, чүкө, айылда тайыбыз бар болчу, уй саачубуз байкем экөөбүзчү. Бей саачыбыз, тала жумуштар, чөп чапкан, түндөп беде сугарган, мурун баягы азыр кандай экен билбейм, бирок мурун буудай чапканда биз баягы колго сапырчубуз да, ышкырып көчөгө эме тар жазып туруп, анан шыпырып, анан тегирменде очередтер болчу. Как раз 90-жылдардын аяк жактары бир элге жалпылай бир кичине кыйыныраак убак келди эле го. Конок келгенде эле сахар койгон убакт, ошондой ошол убактар баягы эме болуп калды. Как раз айылга барганда да бир кыйын убактар болуп, баягы арпа нан жеген убак болгон, күндөрдү көрүп деп мындай хотя бы мындай орусча айтканда представление бар болуп калды да. Анан кантсе дагы ошол айылдагы мага велосипед тепкен, балдар менен так-так ойногон, дөңгөлөк ойногон мага эң жакшы баягы күндөр калтырды да. Мисалы кичинекей кезибизде, мисалы Бишкекке келип айылдагы оюндарды ойнойлу десек, мындай көп эметчү эмес, бирок айылда кадимки эле жол жүрүшмөк деп ойноп койчубуз да. Балдар биринчиси кылат, аны турап арт артынан чуркап, мындай бийик жерлерден деле секирип, анан дөңгөлөк ойногон өзү мага. Мисалы биз эртең менен талаага кетчүбүз, кечке маал келчүбүз, бирок ошо кечке маалга аз калганда
үйгө келип чай чайкалып туруп эле дөңгөлөккө Жетишип ойноп калыш кетишти. Уйларда киргизесиң, болду, сразу балдар менен карасаң уже дөңгөлөк ойноп жүрөсүң да, чарчаганга карабай. Анан ушул нерселер мага билбейм, балалык дегенде көбүнчө мага айыл эске түшөт да. Эми балалык негизи эле айылдын жашоосу тезирээк жетиштирет экен да баланы. Эмнеге дегенде ал айылда көбүрөөк природа менен жаратылыш менен мамиле кылат, көбүрөөк жер менен мамиле кылат, көбүрөөк ар кандай айбанаттар менен уй, кой багат, тиги жылкы багат, ат эшек минет дегендей ошондой нерселерге байланыштуу айылдын балдары тезирээк жетилет экен да, шаардын балдарына карагандачы. Керек болсо жанагы эскиде жана арабтарда пайгамбарыбызды деле тарыхын окуган болсоң керек, ошондо айтат го, пайгамбарыбызды убагында балдарды айылдарга берип жиберишет экен. Ошол жакта анан ошо баягы эмчек эне деген нерсе ошондон чыккан да. Айылда бар эмчек экен. Пайгамбарыбызды акыркы алып кетет го ошо. Эмнеге дегенде ал баягы айылда өскөндө ден соолугу чың болот. Свежий сүт ичет, свежий айран ичет, кымыз ичет дегендей. Өтө сонун. Бир туугандар жөнүндө айтып берсең, канча бир туугансыңар, бир туугандардын мамилеси? Үй бүлөдө 2 бир тууганбыз. Сүйүктүү эжекем бар. Мен ошо байкем бар болчу. Ал ошо кичине чагында чарчап калгандан Өмүрбек болсун деп Өмүрбек деп койгон чоң атам атымды. Анан менден кийинки дагы инибиз бар болчу экен, бирок ал дагы чарчап калган. Бул Кудайдын каалоосу деп ойлойм. Бирок алтын десем, алтын бир буюм зат экен деп айтат го ал байкечи, ошол сыяктуу бир алтындан кымбат бир эжекем бар, аты Аида. Эжекем баягы билбейм, ушул мен үчүн кичине 1-классында менден 3 жаш улуу. Ушул мен үчүн ошондой эле бир ападай көрүнчү да. Таласта апче деп айтат го. Биз апче деп айткан жокпуз, бирок апче деген сөздүн мааниси бул апача, кичинекей апа дегенди түшүндүрөт экен да. Чын айтсам, ушул апамдан кийинки эле апам эжекем болду. Апам мурк койсо мен эжекем соротчу. Сабактарды мен эжекем менен кылчумун. Кичинекей кезимде өзү кичинекей болсо да ошо эжекем мени жуунтчу, кийимдеримди үтүктөп берчү, бакчы. Ошондуктан мен бүгүнкү күндө бир эң кымбат, эң жакын сыйлар, кадыр баркка ээ бир тууганым ошол эжекем. Өтө сүйөм, өтө жакшы көрөм. Аллахым өмүр жашын узун кылсын, берекелүү кылсын. Кичине чагынан эле бир баягы кыздардын өзүнүн характерлери болот го. Ал баягы улуусу болгонго кичинесинен эле баягы өзүн улуудай алып жүрчү да. Азыр деле жашоодо мындай өзүн улуу кишилердей алып жүрөт. Ошол өтө мээримдүү, аны тааныган адамдар сразу эле айтат да, бул сонун адам депчи. Сонун. Негизи эле кыз, үй бүлөдө кыз мээрман, боорукер, ал ата энесине да, бир туугандардын да боорукер болот экен да. Биз эркектер үйлөнгөндөн кийин эле бүт экен. Ошол менен немеден чыгып калат экенбиз. Алар болсо ал башка үй бүлөгө барып турмушка чыгып, башка үй бүлөдө жүрсө дагы ата энесине эч унутпай такай байланышып, балким бизге караганда 10 эсе 100 эсе көбүрөөк байланышып, ата энесинин акыбалын сурап турат экен, байланышып турат экен. Телефон менен болсо да. Пайгамбарыбыз бекеринен кадыр баркын көтөрбөптүр да ошо. Бир тууган менен ошо жана бир неме бар го, жана кысса притча. Бир үй бүлөдө мындай болуптур да. Кандай эле ал притча? 2 жаш үйлөнөт экен да. 2 жаш үйлөнүп, анан экөө ушундай сүйлөшөт экен. Келишет экен. Биз бүгүндөн баштап үй бүлөбүз эч кимди өзүбүздүн турмушубузга аралаштырбайбыз. Алардан кеп кеңеш албайбыз. Үйүбүзгө киргизбейбиз. Мейли ата болсун, эне болсун, үйгө киргизбейбиз дейт экен. Келсе эшигибизди ачпайбыз. Деп келишип, сүйлөшүп, анан үйлөнгөндөн кийин болбой эле жанагы үйүнө ата энеси келет да.
келип эшик такылдайт экен. Ким десе баланын ата энеси экен. Киргизбей коет экен. Анан алар таарынып кетишет экен, айласы жок. Эми, конечно, алар менен жолугат, но үйдүн чегинен тыш. Үйдүн ичинде эмес, үйдүн чегинен тыш. Андан бир күн кайра эшик такылдап калат экен. Ким десе, тиги кыздын ата энеси экен да. Анан булардын келишими бар да, киргизбеш керек. Баланы киргизген жок, эми тигин да киргизбеш керек. Киргизбейбиз деп ошондой чечим кабыл алат экен. Бирок кыз чыдай албай, жок, мен ачпасам болбойт деп, анан эшигин ачып киргизет экен. Анан күндөр өтөт экен, кыскасы. Жанагы экөөбү 2 жаш 4 уулду болот экен. 4 уулу болуп, анан 5-инчиси кыз болот экен. 5-инчиси кыз болгондо жанагы атасы, то есть жигит, күйөөсү өзгөчө абдан сүйүнөт экен да. Тым эле ушинтип шаңдуу, аябай катуу сүйүнөт экен. Дегенде анын аял таң калып, биз 4 уулду болдук буга чейин. Анда да сүйүндүң, бирок бул кыз 5-инчисинде бир кыздуу болгондо сен өзгөчө башкача кубандың, сүйүндүң. Эмнеге дегенде, мен картайганда эшик такылдасам ача турган бала кыз терелди деп айткан экен да. Ошондой экен да, кыздарчы болор экен. Чындап Өтө сонун. Анан кийин жаштык балалыкты өттүк. Мектеп дооруна келсек, мектепте ушул как раз 94-жыл болчу. Кыргыз тили эмени алып аткан. Кыргыз тил деген келечекте кыргыз тилди жакшы билиш керек болот деген ошо кыргыз тил статусун алып аткан кези мен 1-класс класс болдум. Анан үйдөгүлөр атам ага чейин папа, мама деп жүрчү экенбиз да. Мен ал эсимде деле жок, бирок үйдө ошол кезде ата, апа деп айттырып, анан кыргыз мектепке которгон. Кыргыз мектепке которуп, ошол кыргыз тилде негизинен эле баягы үйдөн кыргызча сүйлөгөнгө, кыргыз тили мен үчүн көп деле проблема эмес болчу. Бирок биздин двордогу балдардын баягы проблемалары бар болчу да. Анан кыргыз мектепке келдик. Мектепте биринчи ошо орус мектепке берген, анан кайра кыргызча өттүк. Жакшы болду. Менче мектеп тандоодо ошо атам мага бир эме кылганда, Бишкектен сени иште дебейм, муну кыл дебейм, этаж үйдө жашайсың, кылар деле айылдагыдай бок чыгарып же болбосо бир суу ташымай иш жок. Сен бир эле максатың бар, жакшы окушуң керек деп атам айткан. Ата энең жогору билимдүү турбайбы, сен дагы билимдүү болсун деп ошентип аракет кылып. Анан ушул кичинекей чагыман баштап эле ошо үйдөн сабагым аябай контроль катуу болчу. 1-класс класстан тартып эле ошо апам дагы, атам дагы ошо билимге көп эметкен. Жакшы оку деп. Анан жакшы окудуңбу? Жакшы окудум. Баягы өзүн мактагандардан өлөрчө кач дейт го. Анын үстүнө таластыктан да мактанып баштаса. Анан Кудайга шүгүр жакшы эмет, ушу 3-класс класстан тарта 9-класс класска чейин улуттук компьютердик гимназияда 5-мектепте окудум. Ал Советтер Союз убагында жалгыз кыргыз тил мектеп болсо керек. Ошо кыргыз тилге басым кылып, ошо кыргызча ошол жака которушкан. Жакшы мугалимдер менен, ошо как раз пенсионер мугалимдер менен бүтүп кеттик. Совет доорундагы күчтүү мугалимдер менен. Ошол жакшы көргөн мектебибиз. 9-дан кийин финансовый техникумга тапшырдым. Андан кийин ошол убакта уже ырдап калдым да. Ырдап калдым. Өз негизи эле мурда Советтер Союзу таргандан кийин элдин баардыгы эле жанагы экономика факультеттерине тапшырып, финансовыйына тапшырып, көбү юрист болуп эле ошентип жатып калбады беле? Сен да ошондой болгонсуң го? Атам ушу көп жылдар ушу Минфинде иштеди өзү. Минфин. Анан атам да экономист болом деп ойлочумун. Ошо 9-дан кийин баягы 10-11де көп убакыт коротпой, лучше дагы эме бухгалтердин билимин алып кал деп эме 9-дун базасында финансовый техникумга которгон. Андан кийин билимди жогорулатып улуттук университетте окудум. Андан соң бир ортодо бир эме болду. Нурсултан Майназаров деген дос бала экөөбүз келди, эме PhD окуйбуз деген ой келип, анан Ала Тоогода тапшырганбыз PhDге. Бирок тилекке каршы баягы диссертация жазуу, доктор болуу, кандидат болуу жеңил жумуш эмес экен. Изилдөөлөр керек экен. Анан
баягы ырчы болуп биякта да тиякта да алып кетүү, баягы илимий иште дагы анан чыгармачылыкты алуу баягы аябай эле кыйын экен. Ошондо бирок негизи ошол окугандарың, мектепте окугандарың же болбосо ошо техникумда окугандарың, же университетте окугандарың негизи бул жашоодо сага пайдасы тийди да. Сөзсүз түрдө негизи баягы бир билимди алганда анын пайдасы тийгенди күтүүнүн деле кажети жок экен, себептен адамдын ой жүгүртүүсү өзгөрөт да. Ошол ой жүгүртүүсү өзгөргөнү өзү бул чоң пайда. Мисалы финансовый техникумда окуганымдын себеби бүгүнкү күндө иш ачсам да, бир нерсе кылсам да документация, бухгалтерия, спрос предложение, текшерүүчү нерселерди, дебет, кредитти, хотя бы налог кантип төлөнөт, каяка кантип төлөнөт, баягы базовый нерселер эсте бар. Сон эми ошо эмеге келсек, чыгармачылыкка кантип башталып калды? Сен кантип ушул ырчы болуп кеттиң? Негизи ошо ырчы болуп калганыма балким эжем бий деп ойлойм. Кичинекей кезибизде ошо эжем Backstreet Boys деген группалар бар болчу, баягы аябай популярный ошол убакта. Анан үй шыпыротуп деле музыканы радиону, магнитофонду коюп койчу, мурун кассеталарды. Анан тамак жасап деле кечке үйдө ошолордун ырлары айланып өргөнгө байланыштуу мен да угуп кайталап отуп эле ушинтип жактырып калганым окшойт. Анан туурап ырдап ушул сыяктуу эме болду. Анан кийин негизи өзүмдүн чыгармачылык вообще ырдайм деп деле ойлогон эмесмин. Ошо 3-чү классыман баштап го дейм манасчы болчумун мектепте. Баягы дежурный манасчылар болот го. Анан ошол манасчылар болуп, манасчы болуп көп эметип жүрдүм. Анан осенний балда бир жолу ырдап калдым. Анан кайра ырчы манасчы болуп эки эме болуп калды. Анан техникумга тапшыргандан кийин 1-чи курста «Алло, мы ищем талантов» деген бир конкурс болгон. Анан биздин группадан что ким ырдайт, ким ырдай алат, ким бийлей алат болуп, баягы группанын атын эметиш керек болуп калды. Анан ошо ырдап калдым да. Бир сол ырдап калып, ошо финтехтеги художественный руководитель ырдаганын жактырып калып, анан финтехтин баягы активный жашоосуна баягы көп эметип калдым да. Бирок ошону өзүң сезчү белең, что ичиңден сенде ушундай талант бар экендигин? Мен чын айтсам сезген деле эмесмин. Себеби дегенде баягы аябай күчтүү ырдайм деп деле элестетчү эмесмин да. Бирок билчүмүн мен баягы көпчүлүккө караганда жакшыраак ырдайт экенимдичи. Анан голос бар экен сезчүмүн. Анан ошо ырдагандан кийин чута элдер жакшы кабыл алып, жакшы баягы кол чапкангабы билбейм. Ошондо болуп калды да. Анан бирок өкүнгөн жоксуң да, что мен финансист болсом болот эле же башка бир иш кылсам болот эле? Мен негизи ырчылыкты жаңылбасам баягы ырчы болуп жүргөндө деле башында баягы хобби катары кабыл алчумун да. Себеби дегенде мен баягы эркек адамдын негизги максаты баягы бир гана өзүнүн каалаган ишин аткарууда эмес, баягы үй бүлөнү да багуу, баягы жоопкерчилик бар го. Анан үйдө ырдап эметкенде үйдөгүлөр деле айтышкан. Бул ырчы кандай окулат дегендей кылыпчы. Кантип окуп каласың, эмне аласың деп. Анан мен ушу кафелерде иштеп баштаган себеби дагы баягы жана художественный руководитель байкебиз сен кел, жумушка кел, баягы мага орусча заказдарды окуп берип тур дечи да. Ал баягы орусча кичине барьер бар болчу. Анан сен орусча жакшы сүйлөйт экенсиң, сен келген заказдарды алып мага орусча окуп берип тур деп. Анан окуп берип 1-2 ырдап, анан 4-5 ырдап, анан кийин уже кошо тыйын таап эметип калдым. Анан ошондон кийин эле уланып кетти. Анан жаңы толкун ырдап ушундай ырчы болуп калдык. Негизи баягы ты предполагаешь, Бог располагает дейт го. Мындай биздин пландан чыта балким баягы жашоо Кудайдын баягы направлениясы башка жака буруп кетти окшойт. Бирок сен ошо орус тилди жакшы билем, кыргыз тилди жакшы билем деп атпайсың, бирок англис тилде да сонун ырдачысың да. Англисчең да күчтүү сен, Ошо мектепте уклон англис тили болчу. Ошол уклонго байланыштуу эле. Негизи чын айтканда аябай күчтүүмүн деп айтпайм. Баягы базовый английский бар. Сүйлөшө аласың. Кичине өтө бирок көпчүлүгүндө баягы ой бар экен да, Омар аябай жакшы сүйлөйт деген. Анан мен деле ошонто ойлочумун. Мен ошол ойду баягы
тактап коеюн. Английскийим эгер эме болсо баягы базовый эле да. Өтө кенен эмес, адабий эмес, Сүйлөшө аласың. аз маз. Жакшы сон. Эми ошол жанагы ошол жана маданият тармагына келип ырдап жүргөн мезгилиңде эми бардыгы эле гладко кеткен жок да, туурабы? Кыйынчылыктар болду. Бирок меники эмнегедир гладко кетти да. Чын ушул күнгө чейин Кудайга баягы миң мертебе шүгүр. Кудай таалам баягы дайыма сураганын берет да. Билбейм, мындай Алла биринчи чоң атам үйрөткөн болуш керек, ошо Кудай менен чын жүрөгүңөн сурасаң берет дечи да. Баягы мисалы конкурска деле катышканда, биринчи конкурс жаңы толкун конкурсу болгон. Барганда мен ошо эң жаштардын бири болчумун да. Мен анан Нюша деген Россияда ырчы бар, ошо экөөбүз эң жаштары болчубуз. Анан башкалар мага караганда опытныйраак болчу, башкалар мага караганда күчтүүрөөк дагы сезилчү, мага сезилген да. Анан мен ошо бирок кечкисин репетициядан кийин Кудайдан сурачумун да, Кудай ушу уят кылба. Азыр Кыргызстан желегиме чыгып анан ошо уят болуп Бишкекке барбайын деген ой келип эле ошо Кудайдан ушуну сурай бердим. Анан бир кыйынчылык болот, анан аягында уже эме болуп калды да. Бир ырларымды алмаштырып коюшту да эмнегедирчи. Анан что-то удачно ырдай албай калдым. Анан ошол күнү баягы таарынгандай болуп намаз окуй койдум. Анан көп өтпөй эле ошо вручение болгондо ошо Алла Пугачевадан алтын жылдыз алдым. Анан айтып, бүгүнкү күнгө чейин айтып берем, биринчи Алла колдоду, андан кийин Алла Пугачева колдоду депчи. Жакшы. Ошол жана патриотизм жана айтып атпайсыңбы, кыргыздын желегине көтөрүп чыкканда шерменде кылба деп Кудайдан сурадым депчи. Ошо патриотизм деген сен үчүн эмне? Себеп дегенде биз баягы сен эң эле жакшы көргөн, мен үчүн да, сен баягы ырларыңда жана Кыргызстаным деген ырың ал өтө популярдуу, баардык эле укту, баардык эле көрдү, баардык эле жакшы көрөт. Мен өзгөчө жакшы көрөм, сен ошо Кыргызстаным деген ырдан. Патриотизм деген сен үчүн эмне? Эмне үчүн бул суроо берип атам? Себеп баягы эми сен миңдеген, балким миллиондогон жаштар көрөт да. Ошолорго айтып берсең патриотизм жөнүндө. Патриотизмди негизи ар кандай баягындай тафсирлесе болот экен да. Себеби дегенде мисалы аскерге барганда, бир айга СМРге баргам, ал жакталар патриотизм такырыбы башкача кабылдашат экен. Мен ойлойм, доктор үчүн патриотизм бул бир адамдын өмүрү үчүн, өзүнүн өлкөсүнүн жарандары үчүн жакшы күрөшүү. Ырчы үчүн жакшы элдин жүрөгүнө баягы бир маанилүү ырларды жазуу деп ойлойм да, жүрөгүнө таасир эте турган. Жакшы юрист үчүн бирөөнүн укугун ошо мамлекеттик баягы конституциясына ылайык жакшы коргоо. Патриот болуу бул обязательно баягы зотко төшүн тосуп өлүү эмес. Патриот болуу менимче ушул болгону колундагы бар ресурстар менен бир адилеттүү, бир таза эмгек кылуу болуш керек. Ошол чоң салым болуш керек. Жакшы. Эми жанагы эмеге кайтсак, жанагы ырларга, маданият тармагына. Сен ошол ырларды өзүң жазасыңбы же бирөөлөр жазып береби? Негизи бир ырчы кечке эле өзү ыр жаза берсе, баягы почерк окшош болуп калат да. Байкасаңыздар, кээ бир ырчылар баягы жалаң авторлор өздөрү жазгандардыкы баягы ырлары негедир бирине окшош болот. Анан мен ырларды өзүм да күчтүү композитор же өтө күчтүү бир акын эмесмин, бирок өзүм репертуарымда 30-40% өзүм ырларым. 40%, даже 50 дейм. Калган 50-нү бирөөлөрдөн алам, бирок сөз түрдө баягы өзүмдүн элеги менен өткөрүп, анан чыгарганга аракет кылам. Бирок албетте мен баягы чыгармачылык жаатта жалгыз иштейм десем, бул эң туура эмес сөз болуп калат. Себеби
мен менен чогуу чыгармачылыгыма жардам берген Мирлан Ниязов сыяктуу мындай көп композиторлор, акындар мен менен Эриш Аркак мына 20 жыл уже сахнада ырдап жүрөм. 20 жылдан бери Эриш Аркак иштешип келебиз. Алардын дагы эмгеги менимче өтө чоң. Жана ошол ыр жазганда илхам келет деп коет го, илхам келгенде ыр жазат депчи. Ошо илхам кайсы мезгилде келет? Кыйналганда келеби же сүйүнгөндө келеби же сүйгөндө келеби дегендей. Ошол илхамды мен ушу жакшы түшүнө алган жокмун да. Балким мага келдиби, келгенди байкабай калдымбы. Негизи мен өзүмдүн ситуациямда дайыма уже ыр жаза турган убакыт келет го, ошондо отуруп изденип атып, могул сыяктуу деп атып, анан ошого ылайыктуу ыр жазам да. Анан көпчүлүк ойлойт ушу баягы илхамды, бир музаны, бир нерсени чыгармачыл адамдар күтөт депчи. Балким кээ бирлер ушундай болушу мүмкүн, бирок мен билгендердин арасынан бул баягы искусственно чакырылган нерсе болуш керек. А так мындай бир илхам менен эгер чыгармачыл адамдар ыр жаза турган болсо, эң бул жашоодо бактысыз адамдар ошо чыгармачыл адамдар болмок да. Бул ошол кыйын жашоону көрүп, анан ошондон улам жазгандар деле болушу мүмкүн, бирок менимче бүгүнкү күндө шоу бизнестеги ырчылардын көбү эле андай деле баягы Алык Кулдукундай же болбосо бир чоң мурунку жазуучулардай чыгармачыл кыйын жашоону басып өтүп жазган деле жок болуш керек. Азыр мурунку маданият гана болгон болсо, азыр уже шоу бизнестеги аралашкан, ошондуктан бул жактан экономический көз караш менен деле каралышы мүмкүн. Рынокты изучать этип, кандай ырлар жакшы чыгат, кайсыл өтөт, кайсыл өтпөйт дегенди дагы ойлонуп жазгандар бар. Бирок албетте бул бир 20-30%, 70% албетте ырчы, чыгармачыл адам өзүнүн жүрөгү кандай состоянияда болсо ошого ылайыктап жазат болуш керек. Себеби дегенде бирөө веселый ыр жазгысы келет, бирөө грустный ыр жазгысы келет дегендей. Менимче ушул ырчынын состояниясына жараша. Эмне үчүн сурадым? Себеп дегенде кыргыздын баягы эски классикалык ырларын угуп көрсөң көп эле арман да, биздин кыргыздын ырлары деле арман. Өзүң айткандай баягы бүт эле арманын айтып аткандай да. Жанагы сен айтпадың, сонун жооп бердиң да, жана бактысыз болуп калмак депчи. Ошо сен өзүңдү бактылуу деп сезесиңби? Абдан бактылуумун деп ойлойм. Ошону анан чечмелеп берсең, эмне үчүн бактылуу? Негизи ошо жогоруда айткандай, Кудай таалам мен сураган нерсени дайыма берет. Биринчиден бактылуумун, менимче ушул жакшы үй бүлөдө төрөлдүм. Жакшы адамдар менен жашадым. Жашоомдо бир өтө бир ыплас же жаман жолдогу адамдар менен көп бир эме болгон жокмун. Кудайым баягы дайыма сактап жүрдү деп ойлойм. Бактылуумун, менимче ушул баягы көп, чын айтайынбы, ар бир убакыт жакшы эле болуптур да. Кээ бир жашоомдо кыйын убакыттар карасам, ошол убакыт мага жашоомдо бир наоборот трамплин болгон убакыттар экен да. Кыйналган убакыттар мен үчүн трамплин болуптур да. Эң жакшы эффективный жашоомдо продуктивный убакыттар ошо кыйналган убакыттан кийинки убакыттар экен да. Себеби ошол кыйналган убакытта мен аябай аракет кылыптырмын и сразу результат болуптур да. Балким Кудай таалам ошол жакка салыптыр, анан кайра көтөргөнбү деп ойлойм да. Ошондуктан Кудай таалам баарын берди. Ата-энем бүгүнкү күндө жанында, жакшы адамдар менен көп көрүшөм. 3 балам бар, жакшы көргөн келинчегим бар, жумушум бар, ачка эмесмин. Аябай бай эмесмин, аябай да кедей эмесмин. Элдин ортосунда, Кудайга шүгүр. Менимче ушул самый биринчи байлык ден соолук, экинчи байлык ак жоолук, үчүнчү байлык он соолук. Он соолук деген ошо орточо болуш да. Өтө бай эмес, өтө кембагал эмес, орточо болуш. Мисалы өтө бай адамдар досторумду деле көрөм, мындай переживания көп, ойлонуу көп, эме көп. Өтө кедейлер эми күнүмдүк жашоонун арабасын тартуунун эмесинде да, баягы убарасында.
Ал эми орто жерде жүргөн адамдар вот самый эме экен да, каалаганы бактылуу эмеде жашашат экен. Анан ошол убакыт жөнүндө айтып калбадыңбы? Эми ошол убакыт сен үчүн эмнени билдирет? Мисалы үчүн кээ бир адамдан сурасаң убакыт эмне десең, убакыт бул алтын дейт, бул дагы бир нерсе дейт. Убакыт сен үчүн эмне? Убакыт. Убакыт сонун суроо экен Мам жакты негизи мындай баягы интервьюларга келгенде кандай адамдар жагат, мурун үйлөнүлөккө чейин кандай кыздар жагат, ырдалар боюнча сурайт, бирок мындай убакыт жөнүндө мага буга чейин суроо бербептир. Убакыт менимче бул убакыт деген Кудай тааламан берилген бир жакшы белек окшойт. Мөөнөт, бир лимит, бир белек эмес, бул больше бир материал го дейм. Кудай берген ошо материалды кандай колдоносуң депчи. Бул бир аспап, балким кандай ошону колдоносуң да. Бир азыр ачыктап бир чоң айта албашым мүмкүн. Бир убакыт деген ушул адамдагы эң баалуу нерсе болуш керек. Миллион, миллиардың бар, бирок убактың жок болсо, анын баары жөн эле сөз да, бош нерсе. Ошондуктан убакыт Кудайдан берилген бир чоң неамат. Адам үчүн бир чоң бир материал дейлиби же бир нерсе, аны кандай колдоносуң, сөзсүз түрдө мунун бир сурагы болот да. Өтө сонун жооп бердиң. Убакыт деген бул баасыз, мындай акча менен бааланбай турган нерсе. Себеп дегенде сага айтса, сен өзүң атың Өмүрбек да, өмүр да. Ошо убакыт деген бул өмүр да. Убакыт кетип атканда сенден частичка кетип атат деген сөз да. Бул сен экенсиң да. Өмүр да, сен Өзүңсүң, сен өмүрүң. Ал акча менен ченелбейт. Сага бир вагон алтын берем, жаныңды бер десе бересиңби? Бербейсиң. Бул деген сөз ошо Кудай таала берген өтө чоң алмашкыс нерсе. Убакыт ошол да. Себеп дегенде муну Кудай таала өзү убакыт менен касам ичип айтып атпайбы? Валасыр деп өзү убакыт менен касам ичет. Алла таала туш келди нерсе менен касам ичпейт да. Ошо Клянусь деп атат да. Ошо Алла таала касам ичкен болсо, демек ал өтө баасы жок нерсе да. Чындыгында. Ооба. Анан жанагы экөөбүз умрага чогуу барып калбадыкпы, жанагы 2015 дедиңби? Мен просто баягы жылдарды унутуп калам, себеп дегенде Көп жолу барып тургандан ошондо сонун эме болгон, сапар болгон. Сени тааныдым, сенин жаныңда дагы сонун досторуңду тааныдым. Мирбек Атабеков барды, Замир Арыкбаев барды. Ооба, сонун жамаат болчу. Жакшы барып келдик. Ошондо сенде эсте калган нерселер эмне болду? Ошол жерде бардың, эми сурадың да, сен айтпайсыңбы, Кудай таала дайым мен сураганын берет. Эмнени сурадың? Сурагандарың бардыгы аткарылдыбы? Ушундай суроо. Негизи ушул умрага баруу идеясы ошол биздин арабызда жүргөн бир байкебизден сунушталган. Баардыгы кабылдап анан барганбыз да. Ага чейин намаз окушум, бирок умрага баруу боюнча бирөө уктум эле, ошол бир жерден окугам да, же бирөө айтып берди эле, бир эки түрдүү адамдан экзамен алмакмын депчи. Бул биринчиси үйлөнөйүн деп аткан адамдан экзамен алмакмын, жана ажылыкка барайын деп аткан адамдан экзамен алмакмын депчи. Кээ бир арабызда да баягы дос балдарыбыз деле баягы билип билбей эле барып калган моменттер болуп калыптыр да. Анан негизи пайгамбарыбыздын өмүр баянын окуп туруп, кичине түшүнүп туруп барганда, менимче умра дагы да баягы өзүнүн бир жакшы бир чырайлуураак болмок экен деп ойлоп койдум. Бирок кантсе дагы ошо билбегендик менен, бирок бир суусап арыз баргандыктанбы, мисалы келген күнү эле Мединага келип, мечитке кирип,
анан пайгамбарыбыздын жаткан жерине барабыз деп атканбыз да. А мен оюмда ойлогом бир мүрзө көп өзүнчө жака барабыз го депчи. Анан баарыбыз эле ошентип ойлоп турубуз да. Андан кийин жана байкебиз айтып калды, пайгамбарыбыз мына биякта жатат да депчи. Деп биз көрсө пайгамбарыбыз жаткан жердин артында эле отуруп турубуз да. Мына могул стенанын аркы бетинде пайгамбарыбыз жатат дегенде эле бирдеке келип эле мындай муунуп каласың го, ыйлаң келип эле бир ушундай толкундап туруп эле анан түптөрүң туруп ооба ыйлап баштаганда анан азан айтылып калып атпайбы, намазга азан баарыбыз ошо намазды биринчи Мединадагы намазды ошо Мирбек балдар болуп байкелер болуп баарыбыз тең эмнегедир ыйлап окуганбыз да. Анан ошол эсимде калыптыр. Анан албетте баягы канча өлкөлөрдү кыдырып келдик, канча жер шарын кездик, бирок ушул Меккеге, Мединага барган, умрага барган сапар бул эмнегедир башка жерлердин напсy үчүн баргандай, бул болсо как будто бир өзүң үчүн баргандай экен да. Себеби дегенде эркек киши көбүстү баягы ыйласа болбойт деп бизди баарыбызды ушундай чоңойткон го. Анан ошол жактан баягы башында мынтип карманып атканбыз, бирок чоң эле байкелерибиз баягы аябай каардуу деген, күчтүү деген байкелердин жаш баладай ыйлап атканын көрүп, анан ошол жерден бир таштандык окшойт да, мындай баардык эркексиңби, кызсыңбы, аялсыңбы же кишисиңби баары бир болуп мындай ташталып туруп ошо Кудайдын астына келип, анан жана лаббейк Аллахумма лаббейк деген нерсе дагы маанилери эмесинен карабай келип туруп Кабаны биринчи караганда дубаң кабыл болот деген нерселер айтылган. Анан ошол мен үчүн өтө бир чоң сапар болгон да. Себеби дегенде билбейм, умра дегенде мен ошо экинчи кийинки баргандарымды эстебейм, эң биринчи барган умра эсимде да. Себеби дегенде билбейм, ушул жүрөктө бир өтө сонун эмеде калган. Анан кайра келатканда эле уже биз сезгенбиз да, бир как будто жашообуздан бир башка нерсе алып, башка планетага келаткандай сезилди да. Менде ошондой, билбейм, ушундай элес калды. Ошо Аллахым насип этсе баягы ажылык миссиябызды да аткаганга аракет кылабыз деп ниеттенип турам. Кудай буйруса. И мен ойлойм, бир адам эгер чындап, эгер өзү үчүн бир жүрөгүн бошонтуп, бир ичте бир сырлар бар болсо, эме бар болсо, албетте умрага баруу менен эмес, Алла менен деле намаз окуп деле сүйлөшүп чечсе болот. Бирок ал жакка барса мындай именно атмосфера берет экен да, өзүнүн эмесинчи. Кабага келип эртең менен күтүндө кечке ошол жакта намаз окуп, таваф кылып жүрүү бир дагы как будто ыйманга ыйман кошкондой эме болот. Сон болгон. Көпчүлүгүбүз ошол жактан бир чоң таасирленип келгенбиз. Негизи статистика боюнча эркектер аялдарга караганда азыраак жашайт экен да. Себеби дегенде аялдар бир арыз муңу болсо тез эле ыйлап чыгарып алат экен. А биз эркектер ичибизде сактап жүрө береткенбиз да, ичибизге үйлө берет экен да. Анан аякка барганда, аякта ошол Кабада, Харамда, Меккеде, Мадинада каалашыңча өңгүрөп ыйла, жатып алып ыйлап, ал негизи жасон да, жакшы. Бошонуп алганга эркектерге мындай өзүнүн муңун чыгарып, жүрөктөгү чыгып кетет да. Ичиндеги бууларын чыгарып алганга жакшы, сонун шанс да. Сонун шанс. Ооба. Немеден динден да сүйлөштүк, умрадан да сүйлөштүк, намаздан да кичине сүйлөштүк, жаштыктан да сүйлөштүк. Эми спорт жагына. Сен өзүң машалла мындай красавчиксиң да, өзүң жаш алып жүрөсүң. Спорт менен машыгасыңбы? Кайсы спорт менен машыгасың? Негизи ошол спорт азыркы убакта жашоомдо кичине эметип калды. Ошо эки тиземден кичине травма алып калып. Негизи кичине чаман футбол жакшы көрчүмүн. Бокска катыштым. Кичине күрөшкө бардым, бирок боксермун же борецмин деп да айтпайм. Себеби дегенде ден соолук үчүн уят эле болуп калат. Негизи чынында эң жакшы азыр ошо эметип травмалар болуп, бул жагым ооруп, тизелерим ооруп эметкенге баягы ойлонуп калдым. Негизи бир жакшы спорт бул неме болуш керек окшойт. Ошо баягы залга барып
мышцаларды качать этип кардио кылып басып ушул эң жакшы спорт экен да. Себеби дегенде бул спортту өмүрүңдүн аягына чейин алып кетсең болот экен. Футболду бир мисалы мен аябай жакшы көргөндүн артынан 2 жолу тиземде связкамды үздүм да. Анан бул операциялар менен кайра эметип бирок жакшы көрөм. Бирок ушул бир определенный жашка келгенден кийин өзүң эле баягы травмага жакын болуп калат экенсиң да, анан ойноно албагат экенсиң. Сөөктөр катып калат. Бир эмне болуп калды, бирок ментально өзүмдү баягы 20 жаштагыдай бат чуркайм деп аракет кыла бергенденби деп да ойлойм. Ошол бирок жакшы көргөн деп айта турган болсок, албетте мага ушул футбол жагат. Бокс да жагат, эми бокста адал эмес дешет, бирок жактырам да. Көргөн жагат. Эми ошол дагы суроолорго кайтсак, сенин бул турмушта эң негизги азыркы эми жакын келечекте же болбосо негизи эле турмушта сенин максатың эмне? Максат жөнүндө. Ушул мурун бир 10-15 жыл мурун суроо бергенде бул жашоодо максатым албетте балалуу болуп, жакшы жыргап жашап, бай болуп, бир ийгиликке жетип, чыгармачылыкта менин атым калсын, бир толтура хиттерди жазайын деп жооп бергем. Көп жолу эле жооп бергем. Бирок адам өзгөрөт экен убакыттын өтүшү менен. Бир гана сөөктөр, мышцалардын өзгөрүшү дагы эмес, баягы акыл өзгөрүп, бул өзгөрүп турачу пикир экен да. Анан улуу аталарыбыз, байкелерибиз жашоодон эмнени каалайсың десең, жашоодон жөнөкөйлүктү сурап калат, жөн эле бир нерселерди каалап калат экен го. Анан мен азыркы тапта, эртеңки күнү балким оюм алмашаттыр, бирок азыркы тапта мен жашоого койгон максаттарым өтө чоң, амбициозный болбосо дагы, мен ойлойм азыр пока өзүмдүн үстүмдө эле иштеп атам да. Бир өзүмдүн кемчиликтердин үстүндө. Бирок ар бир адам баласы үчүн бул жашоодо максат банально болушу мүмкүн, бирок Кудайдын ыраазылыгын табуу болуш керек деп ойлойм. Себеби дегенде бул нерсе, Кудайдын ыраазылыгын табуу баардык нерсени камтыйт экен да. Бул жашоодогу бул адам башынан кечире турган нерседе баардык позитивдүү нерселердин баарын ошо Кудайдын ыраазылыгы камтыйт экен да. Жакшы ата энеге жакшы мамиле кылуу, балдарыңа жакшы ата болуу, келинчегиңе жакшы жолдош болуу, мекениңе жакшы уул болуу, досуңа жакшы дос болуу, өзүңө адилеттүү мамиле кылуу, адеп аклагыңды оңдоо, бай болуу, күчтүү болуу, билимдүү болуу, сергек болуу, санай берсе аябай көп да. Ошонун баарында Кудайдын ыраазылыгы менен бир сөз менен айтса, мне кажется, ошол болот да. Анан сен жанагы жылдыз оорусу деген болот го. Жылдыз болуп кеттиң да ошол убакта. Мен адашпасам ошо 2015 жылы аябай мен үчүн номер 1 болчусуң да ошол убакта. Азыр деле номер 1сиң. Ошо жылдыз оорусу деген болдубу? Негизи баарында эле болсо керек. Даже баягы ырчыда деле эмес, жакшы бизнес кылган адамдарда деле жылдыз оорусу кармап калат да. Себеби дегенде бул жылдыз оорусу деген эмне деген ой келди. Бул болгону баягы мүмкүнчүлүктөрү көбөйүп, элдин назары өзүңө көбөйүп калганда адам кичине эркелеп кетет экен да. Эркелесе жакшы, бирок ошо эркелигинен биртке баягы текеберликке өтүп, анан башкаларга эме кылбаш керек да. Мен эркеледим, бирок менче ошо текеберлик көрсөткөн жокмун деп ойлойм. Жаш болчумун, 18де бала болчумун. Келип эле баардык жаштар баары сүрөткө түшүп эметип атса эле, албетте мен ичинде эле ушундай кыйын окшойм. Ошо бир нерсени жакшырдайт окшойм, аябай эле күчтүү окшойм деген ойлор келди болуш керек. Бирок мен ойлойм, баягы бирөөнү кагып же бирөөгө зулум келтирген жокмун. Бирок албетте өзүмдү бир бөлөктөрдөн өзгөчө сезген убакыттар болгон.
Кудай мени көбүрөөк жакшы көрөт деген да ой келген болушу мүмкүн. Мүмкүн ошондой болду. Бирок бара бара бул нерсе баягы ырчы деген мисалы ар бир адам түшүнүш керек да. Бай адам, кедей адам, популярдуу адам, популярдуу эмес адам, бунун баардыгы тең негизи баягы бир эле ряддагы адамдар. Өзүнүн баягы исключительный экенине түшүнбөш керек да мунчу. Мисалы ырчы деле өзүнүн ишин кылат, ырдайт, тойлорго барат. Жалпы жол менен айтканда балким кээ обслуживающий персонал деле болушу мүмкүн. Тойлорду обслуживать этет. Бир адам экономист, экономистский услугаларын көрсөтөт. Бир адам повар, ашпозчу өзүнүн кызматын көрсөтөт да. Анан ушул баягы кичине бул менимче өзүбүздүн ичибизде эле бир проблемалар болуш керек да. Бул жеңил айыга турган эле нерсе. Просто адам бирке ачка болуш керек. Азыраак уктап коюш керек. Көбүрөөк иштеп койсо эле адам бат эле өзүнүн ордуна келет. Сон. Анан биздин подкасттын аты Береке да. Береке дегенди сен кандай түшүнөсүң? Негизи эле сенде мисалы эми ырчылыктан башка дагы бир кошумча жумуш же бизнес барбы жокпу ошондой? Өзүмдү көп жерлерде аракет кылып көрдүм. Негизи аябай бир нерсени каалап кылайын десең мындай кээде бербейт экен да. Анан азырынча ырчылык менен эле, бирок чоң эмес, кичине мындай поддержка кылып тура турган иштер бар. Бирок баягы эме эмес да. Чоң кирешелүү бир бизнес деп айта албайм. Бирок ырчылык вдруг тойлор токтоп кала турган болсо, баламдын садигине акча төлөп, электричествого акча төлөп, үйгө кичине продукт алып келип тургандай баягы күчү бар. Пассивный иш бар да. Жакшы, сон. Эми ошол айтып атасың го, жана ырчылык менен жашап атам депчи. Бизде негизи эле мына Кыргызстанда маданияттын, ушу ырчылардын акыбалы кандай азыр? Салыштырмалуу. 2000 жаңылбасам бир 19-жылдарбы, 18-жылдары Казакстандан ырчылар келген, биз тозо болуп, анан биз стол жазып, баягы намаз окуган балдар бар болчу арабыздан, ичимдик койгон жокпуз. Аябай аларды сыйлап отуруп, анан кайра жөнөттөрдү алар аягында сүйлөп айтып атат да, мен вообще кыргыз молодцы депчи. Как будто ичип алган кишилердей кырып күлүп эс алат экенсиңер дейт. Бирок ичимдик жок. Мисалы башка жака ушул эле мероприятие ошол биз чакырган болсок, силерди бир башка жерлерге алып бармакпыз дейт да. Анан негизи ушинтип деле жыргап эс алса болот экен. Биз үчүн аябай чоң эме жакшы бир үлгү болду деп айтты да. Ошондо мен биринчи жолу мурун Кыргызстандын шоу бизнесин башка өлкөлөрдүн шоу бизнеси менен салыштырып көргөн эмесмин, кошуна өлкөлөрдүн өзгөчө. Ошондо түшүндүм да, ошо биздин шоу бизнесте кичине болсо дагы баягы адамгерчилик деп деле мактангым келбейт, бирок баягы өтө эме эмесинде карап турган диндар байкелер, эжелер арабызда бар экен да. Ошолордун күчү менен баягы кой деген нерсе бизде кыйла көбүрөөк экен. Кой эми антпеш керек, бултура эмес. Кой мисалы бир бизде деле шоу бизнесте деле ырчы маданиятка тиешелүү эже агаларыбыздын балдары ооруп калган же болбосо бир кыйынчылыкка туш болуп калган убактар болот. Сразу группалар ачылат, баардыгы жардам беришет, эме кылат да, ушундай ынтымак бар да. Ошол аябай жакшы нерсе. Баягы сүйүндүрөт, колдун келишинче баягы көп түкүрсө көл болот дегендей 3000, 4000, 5000 ырчат, бирок ошол маселеси чечилип калган күндөрдү көрүп атабыз. Ошолорго баш болгон агаларыбыз, ошолорду эметип келе инилер, карындаштар, ушу бул байкеңер азыр уже
минтип калыптыр, үйдө акыбалы мондай экен деп эметкенде эле арт артынан баары баягы М-банктан которулган чектерди жөнөтүп башташат да. Бул дагы биринчи бир жакшы көрсөткүч деп ойлойм. Өтө сонун. Анан азыркы жаш ырчылар, жаш чыгып аткандардын көбүн намаз окугандарын байкап жүрөбүз. Биз сабактарыбыз бар. Сабактарга шоу-бизнес группасына бир эмес, бир 2-3 группа бар. Өкүлдөрү ошо биз баягы сабактарга алып келип устаздардын сөздөрүн угузуп, ошолорго баягы ырчылыкты, ырды токтотуу максат болбосо дагы ырдап аткан адамдарды, маданият кызматкерлерин Кудай менен тааныштырып, баягы өзүнүн ишин кичине болсо дагы руханий жактан дагы азыктандырып, баягы адалыраак алып барганга байкелерибиз, кээ бир коллегаларыбыз азыр салымын кошуп атышат. Өтө сонун. Демек, руханий жагынан биздин кыргызстандыктардын положениясы жакшыраак экен демек, Немечи? Салыштырмалуу. Материалдык жактан менимче алардыкы жакшыраак болсо керек. Материалдык жагы, техника жагы, көп эле жагынан кыйла алдыда 5-6-10-15 жылга чейин өтүп кеткендер көп. Мисалы Казакстан менен деле салыштырып аткан болсок, мисалы бир ырчыда баягы спрос предложениеден бир кыргыз ырчысы чыгарса, мисалы 7 миллион адам кыргыз укса, бир казак чыгарса сразу 20 миллионго чыгарат, өзбек чыгарса 40 миллионго чыгарат дегендей маселе да. Алардын материалдык техника жагы да күчтүү, аппаратурасылары күчтүү, мисалы концерт деңгээл күчтүү. Таласка, Баткенге кое турган болсок, аяктан мисалы ДКлар, дом культуралар 600 ашып кетсе 700 адамдык баягы эмелер да. Эгер эл көп боло турган болсо, чоң стадиондорго коюлмак. Соответственно, акчалар дагы көбүрөөк болмок, ырчыда дагы оборот көп болмок. Ал баягы жакшы клип, жакшы студия, жакшы нерселерге баягы такалат да. Анан бирок азыр интернет чыккандан кийин бул деле бир чоң көйгөй эмес, маселе эмес. Себеби интернет аркылуу, мисалы бүгүнкү күндө деле баягы Улук Манапов сыяктуу рэпер жаш ырчылар бир гана Кыргызстанда эмес, Казакстанда дагы, Россияда да, Өзбекстанда дагы таанымал болуп, ошол жакта стадиондор чолтурдуп атканын көрүп жүрөбүз. Демек, бул нерсе бул уже эски материал болуп калды да. Демек, иштесе болот, келечекте бар, келечек бар. Келечеги бар. Сонун. Эми сенин убактыңды көп албайлы, себеп өзүң айтып атасың да, выступлениянын баары андай мындай деп. Албетте дагы сени чакырабыз, себеп дегенде берилбеген көп суроолор калды. Азыр кыскача ошол биздин баягы көрүүчүлөргө, жаштар, айрыкча жаштарга өзүңдүн кеп кеңешиңди, насаатыңды айтып кетип ошону менен бүтүрсөк. Жаштарга мен чын айтайын, ушул күнгө чейин өзүмдү деле азыр деле жаш сезем да. Баягы тиземди деле связкам үзүп алган себеби өзүм ментально жаш болуп, баягы мурункудай скорость алам деп баягы тизем сындырып алдым да. Бирок мен ойлойм, ошо адам ментально эч качан карабайт окшойт. Баягы атам айтмакчы, 50гө чыкканда деле сен өзүңдү жаш элестетесиң депчи. Мисалы, мен 38ге чыктым, досторум 40-41 болуп калды, кээ бирлери 42, ушундай. Карасаң баягы эле жаштар да алар делечи. Анан атам айтат, ушу 50дө деле ошол жаштар. 60та деле адам өзүн жашмын деп элестетет. Ошондуктан мен ойлойм, баардык эле адамдар жаш окшойт. Анан негизи бирок ошол диапазонду бир 15тен 30га чейин ала турган болсок, кеңешимди айтат элем, жакшы привычкаларды, адам жакшы привычка кандай коет, жакшы адаттарды калыптандырып өстүрүш керек экен адам өзүнөн. Кичине чактан тарта сергек жашаш керек экен. Сергек дегенде бул баягы бир гана спорт же болбосо эрте туруп эрте уктоодон дагы ошо жашоого бир позитивдүү, сергек көз караш менен жашаса, менимче ал адам сөзсүз түрдө
ийгиликке жетет да. Себеби дегенде адамдар и так үмүтсүз, жашоо и так мелодрама, лучше позитивдүү жашап, бир любой иш алып барса дагы ошого баягы позитивдүү прогноз жасап иш алып барсак, анан албетте Кудайдан сураса сөз берет. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, ушун менен бүгүнкү биздин подкастыбыздын аягына чыгабыз. Дагы бир жолу айтып кетейин, бүгүн биздин подкастта өтө сонун, өтө мен жакшы көргөн инелердин бирөөсү Омар болду. Эгер бүгүнкү биздин интервью, биздин подкаст сиздерге жаккан болсо, биздин каналга катталганды жана жүрөкчөнү басып койгонду унутпаңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам.